Бардык инсандар бактылуу болууну каалайт. Ал эми бактылуу болуунун бир гана жолу бар. Бул өзгөрүү. Ал өзгөрүү өзүбүздөн башталат. Мына ушул тууралуу бүгүн биздин конокко атайын келген мугалим, психолог Барчынай Кадырбековна. Саламатсызбы, Барчынай? Ой, саламатчы. Күтүлбөгөн Конуш эле болсун. Рахмат. Чоң Келип калдык. келгиле. Төрбөтөлүк. Төргө ылайыктысыңар силер. Сизге да айтып каласыз го, мисалы үчүн мырзалар айымдарга караганда мындай кыйла духовный деп айтасыз го. Ошондо айым үй бүлө бекем болуш үчүн кеңеш бере турган болсок, айым өзүн өзү иштесе, мырза автоматтык түрдө оңолобу? Ооба. Менден башка эч ким жок. Эгер мен эле өзүм менен иштей бере турган болсом, айылымдагылардын баары ошону көргөзүп калат. Болду. Ал күйөөсү болобу, кайненеси болобу, баласы болобу айырмасы жок. Түшүндүм. Мисалы үчүн чоңдор менен, жолдошу менен мамиледе баардыгы баягы өзүбүзгө келип такалат экен да. Ал эми бала тарбиялоодо булар эми жаңы дүйнөгө келген инсандар. Буларды тарбиялабай коюш дагы мүмкүн эмес. Деги эле ушу балдарды туура тарбиялаш кандай болот? Тарбия деген эмне? Сиз кантип тарбиялап атасыз балдарыңызды, например? Мен улуу балдарымды такыр башкача тарбиялачумун. Акыл менен тарбиялачумун да. Кийинки Тарбияладым дегенде эмнени айткыңыз келип атат? бул жакшы, бул жаман дегенди көрсөтүп, мындай көп нерсени үйрөтүп, булар баягы жаңы жашоого келген адамдар дегенсип акыл үйрөтчүмүн да. Акыл үйрөтчү. Мисалы үчүн кийинки эки баламды мен болгону жакшы көрөм. Жакшы көрөм, и всё. Көрдүңүзбү, тарбия деген нерсенин өзүндө адашуу бар да. Тарбия бул үйрөтүү эмес. Тарбия деген бул кыймыл аракет го, туурабы? Значит, тарбия деген бул менин кылык мүнөз да. Менин кылык мүнөзүмдү бала көрүп турат. Мен жашоодо кандай жашаган болсом, ошол тарбия балага. Бирок эми караңыз, баланын миссиясы бар, өзүнүн истинная психология деп атасыздар го. Бала эмне үчүн келди биздин жашообузга? Бала аял менен эркекти ажыраштырбай жашатайын деп келген жок. Балалуу болсом эле кармап калам деген понятие туура эмес деген да. Баланын өзүнүн миссиясы бар. Биринчи миссиясы баланын жараткандын мага болгон мээрими, менден башка эч ким жок го. Жараткандын мага болгон мээримин кандай сезим экендигин, ошол вкусту мага сездириш үчүн келди бала. Төрөдүңүз, туурабы? Төрөнө көзүңүздөн жаш келдиби? Бир башкача сезим келдиби? Да, эмне болду ошол сезим? Эмнеге теңей аласыз ошол сезимди? Ал сезимди эч нерсеге теңеш мүмкүн эмес го. Сөз менен айтып бере аласызбы? Айтып бере албайм. Айтып бере албайсың. Ошон үчүн Кудай дагы Куранга жазса же башка жерде айткан болсо эч ким чувствовать эте албайт аны. Вот именно бала келиш керек дагы, төрөлүш керек дагы. Төрөлгөндөн кийин ошол сезимди сезиш керек. Биринчи миссиясы ошол. Анан экинчи миссиясы бул бала менин анын атасына болгон отношениямды четко, ясно чагылдырып берүүчү күзгү. Мен атасын кабыл алдымбы, албадымбы? Мен атасын канчалык деңгээлде сүйөм, чындап эле. Мен атасына кандай маска менен мамиле кыламбы, же от души мамиле кыламбы? Ушуну эле бала көргөзүп турат бизге постоянно. Бул экинчи миссиясы баланын, да, күзгү. Аял менен эркектин ортосундагы күзгү. Анан үчүнчү миссиясы бала бул жаңылык, жаңы дүйнө, жаңы направление. Бала мага кантип жашашты үйрөтөт. Балаңыз жашылап карап турсаңыз, балаңыз анын кыялдары чексиз. Анын кандай десем, настроениясын караңыз, өзүнүн алып жүргөнүн караңыз, жасалмалуулук жок анда. Кааласа ыйлайт, кааласа таарынат, кааласа жыргайт, туурабы? Чектеп атабы өзүн? Чектеген жок. Үйрөтөт атабы мага кантип жашаганды? Любой жерден үйрөтөт. Бала даже кантип мышление кылышты үйрөтөт мага. Үчүнчү миссиясы, значит, ал мага үйрөтүүчү. Тескерисинче, мен мындай караганда, истинада мен баланы тарбиялаштын кереги жок, бала мени тарбиялаш үчүн келген. Себеби отношениямы көргөзүп атат экөөбүздүн. Неге аппетит жок? Анткени анын атасына менин аппетитим жок болуп атат.
өзүм алдап жашап атам да. Вот ошолордун баарын бала сонун кылып көргөзүп берип турат. Мен буга карап түздөнөм. Ой, кой, мунун атасы го акыры Кудай тарабынан мага берилген. Кой деп туруп анан түздөнө берем баланы карап. Муну деле биздин ата бабаларыбыз илгери эле айтып койгон экен да, баягы баланы тарбиялаба, өзүңдү тарбияла. Бала сен кандай болсоң, так ошондой туурайт деп. Ооба. Үйүм, во-первых, во-вторых, өзүмдүн жеке пространством порядкага келген да, менин жашоом порядкага келе баштады. Мына ошол порядкага кантип келесиз, тазалыкка? Тазалыкка эми эң негизгиси баары менден башка эч ким жок, баары мени көргөзөт, мага кызмат кылат. Анан жандуу жана жансыз деп бөлүнөт го. Неме руханий дүйнөдө болсо баары жандуу. Баары жандуу. Буюм дагы жандуу. Буюм дагы жандуу. Себеби мында энергия бар. Бул менин үстүмө кийилгенде, кыймыл аракет болгондо энергия болот. Эгер караңыз эми, эгер мен мага кызмат кылган нерселерди барктай ала турган болсом, да, анда мен өзүмдү барктап аткан болом. Биринчи мен мага кызмат кылган буюмдарга сый-урмат көргөзөм. Кантип? Ар биринин менин колумда алаканда энергия бар да. Ар бирине өзүмдүн мээримимди, энергиямды төгүп, и анын өзүнүн орду бар. Ар бир буюмдун ошол неме фильмде өзү көргөзүлөт бул. Японский фильмде. Карасаңыз, мына кийимдин өзүнүн бүктөө эрежеси бар. Ошол эрежеси менен буга кадимкидей мен өзүмдүн мээримимди берип бүктөйм. Себеби бул мага кызмат кылды, и дагы кызмат кылыш керек. Кара кандай болуп калды. Сонун. Эми анан жашоодо ар бир адамдын эгер өзүнүн орду боло турган болсо да, то есть кийимдин ар биринин өзүнүн орду болуш керек. Ар бир кийимдин. Мисалы үчүн, кийимди мен мисалы ал жерде айтат да, ак, кара цветтерге бөлүп койгондо да, сактаганда дагы ошондой кылып сактай турган болсок, безопасный. Өңүнө жараша. Өңүнө жараша. Аралаш цветтерди аралаш, актарды өзүнчө, айрыкча актарды этият. Бул жакта актар өзүнчө. Караларды этият кылыш керек. Себеби каралар дагы тез бузулат, актар да тез бузулат. Биз ойлойбуз кара кирип өтөрүн, жок, кара тез бузулат да. Андан караңыз, мен эримди бердим, сыладым, өзүнүн орду менен бүктөдүм. Бүктөгөндө обязательно коюп көрөм. Нормально эле, значит, туруш керек салсам деле и турат да, бул жыгылып, бардак болуп кетпейт. Чтоб кийин неме коробкада бардак болбош үчүн. Например, спорт вещиси болчу да, спорт вещи бул жака салынып калыптыр. Бул ошондо өзүңө мээрим берген менен деле барабар экен да. Себеп дегенде мен кийимдерге мээрим берүү менен мен чувствовать этем, мен мээрим деген нерсе менен, сезимдер менен контакт болом. Менден башка эч ким жок го. Мен вроде кийимдерге берип атам, бирок мен ошол эле учурда өзүмө берип атам. Кийим аркылуу кайра өзүңө. И вроде кийимдерди барктап атам, бирок ошол эле учурда мен өзүмдү барктап атам. Баса ушул жерде дагы бир техника турат го деп ойлойм да. Себеп дегенде адамдар айтат го баягы бирөөгө жакшылык кылуу, бир нерсеге жакшылык кылуу бизге оңой, өзүбүзгө өзүбүз жакшылык кылуу бир аз кыйыныраак деп. Вот именно биз айтып атпайбызбы, эл көргөн жерлерде сонун кылып кое беребиз. А бирок өзүбүзгө келгенде мындай игнор кылып коебуз депчи. А барктоо өзүңдөн башталып атпайбы? Өзүңдү барктоодон. Мен бая айттым го. Өзүңдү, энеңди кабыл алсаң, баары сени кабыл алат. Кабыл албасаң, башынан алтын куйсаң да кабыл албайт. Андан караңыз, үчүнчү этап өзүнүн орду. Орду болду, кандай орду болду? Сонун орду болдубу? Эгер буюм ордун таап аткан болсо, значит мен да ордумду табам. Мага кызмат кылып аткан нерселердин баарынын орду боло турган болсо, значит мен жашоомдо өзүнүн орду болот. Бүгүн эмне кылам, эртең эмне кылам, четко, ясно болуп калат. Мээде ясность пайда болот да. Бул практика. Муну менен көп заниматься этип турганга болот. Түшүндүм. Бул негизи баягы адам биз өзүбүз анализдөө кыйын го. А бул буюм аркылуу баягы көз көргөн нерсени адам бат түшүнөт го. Ошондой болуп атат да, туурабы? Баягы көз көрүп, амал болуп атат да. Порядокты көз көрсө, бул жакта дагы автоматически башталат. И ошондой эле үйдү унутпаш керек. Үй биз эс ала турган, биз өзүбүз менен өзүбүз боло турган, бизге покой бере турган, бизге энергия чогултуп бере турган единственный жер бул биздин үйүбүз. Да? Шымды бүктөө ыкмасы башкачараак. Шымды бүктөө ыкмасы. Эми мен смотря, мен эгер кенен боло турган болсо, анда бул жерин эле бүктөп койсом болот. А так мен ушундай кылгым келип атат. Удобно туруш үчүн.
все бул физический жагын албаш керек сыйкылдуу бурканын. Физический эле сонуңу бүктөп койдум, болду, баардыгы менде все в порядке деген менен контакт болуп сезим ойгон болсо бул ошондо колдун алаканы аркылуу энергия кетиш керек экен. Мунун энергиясын чувствовать этем, мунун философиясын чувствовать этем. Кечээ сыйкырдуу буркада мен разбор кылатып көрдүм да кыздардан. Баары жайында дейт меники, бар жогу порядок, бирок жүрөгүмдө неме тынчтык жок депчи. Себеби мен кийимдер менен сүйлөшүштү билбепмин, алар менен контакт кылышты билбепмин, алар менен мээрим билдирип, мамиле кылышты билбепмин, алар менен сүйлөшпөпмүн дейт. И ошол эле нерседен мен осознавать эттим, значит мен күйөөм менен дагы сүйлөшпөйм, балдарым менен дагы сүйлөшпөйм. Баягындай физический эле отношения алып жүрөм. Бул жерде отуруш керек. Дагы бир нерсе жатат го, баягы айтып коет го, эгер сен өзүң убакыт таппасаң, демек өзүң сүйүү тартуулабайсың депчи. Бул жакта дагы ошол убакытка дагы келип такалып атат да. Ушул нерсе? Эми ушул эле учурда телефондо деле отурабыз го 1 саат. Да? Калп эле убакыт бул шылтоо. А мен өзүмдүн жашоомду порядкага келтиргенге убакыт таппасам, анда все, мен бирөөнүн жашоосу менен жүрө берем да анда. Мени бирөө пайдаланат да. Өмүрдү эмнеге берди? Убакыт бул өмүр да турабы? Өмүрдү мага эмне берди Кудай? Мага берди? Өзүмө колдонуш үчүн берди? Же эмне башка бирөөлөргө колдонуш үчүн берди? Бул ошондо кайра эле фокусту өзүңө алып келет. Фокусту өзүңө алып келет. Шылтоо бул менин психологически айтайын, убакыт деген. Убакыт кетпейт. Актанбагыла деңиз. Ооба. Убакыт бар. Мен мисалы үчүн аябай күтөм. Ооба, меники деле насыщенный чип, графигим плотный мисалы. Бирок өзү келет да илхам. Келиңиз анда шкафчиктерге дагы башпагалы, ошол жактагы дагы тазалыкты көрөлүк. Вишокада тура турган кийимдер акты көбүнчө Өйдө коебуз. турган өйдөрөөккө. Муну булар эми бат-баттан колдонулат. Бул жака бүттү. Бул жакта разноцветный, бул жакта спорт. Анан ич кийимдер турат бул жакта. Анан ошол мага кызмат кыла турган кийимдерим булар. Ошондо ушул тазалыкты көргөн көз өзү деле анализдей баштайт экен да. Ооба, бул сразу психикага влиять этет да. Порядок турабы, все болду. Сен көңүлүң жайында, энергияң бул жака дальше кетпейт, тескерисинче аласың дагы. Все, ошол энергия менен дальше жумушуңду. Ошондо мисалы үчүн биз терең нерселер жөнүндө сүйлөштүк го. А эгерде адам өзүнүн жашоосун порядокко келтирем десе, мына ушул бул биринчи кадам болот. Бул биринчи кадам. Өзүң жашап аткан үйүңдүн ичи же болбосо жеке пространство. Бул менин жеке пространством, буга эч ким башпакпайт. Биринчиден биздин проекттин ошо өрнөк проектибиздин демөөрчүсү бар. Innovative деген компания. Ал биздин эле кыргызстандык балдар ушундай One деген мындай премиальный жалаяктарды чыгарышат. Сонун. Сиздин кичинекей балаңыз болбогондон кийин биз болсо сизге башкача белек алып келдик. Биздин демөөрчүлөрдөн ошо сизге белек, жылуу худи, сизге мындай жылуулук берип турсун. Как раз керек болчу, мен спорт менен алектенип аткам. Суук күндөрдө. Сонун. Ачып көрсөм болобу? Конечно. Албетте ачып көрүңүз. Белектин баары сонун. Размери да мындай универсальный. Да. Все, как раз эртеңден баштап муну кийип чуркайм. Не дейм? Ыраазычылык билдирем. Именно биздин ата мекендик продукциялар өнүгө берсин, өсө берсин. Вообще сапаты билинип атат мага. Значит, калган продукцияларды деле ушундай эле деп ойлойм. Анда колдойбуз баардыгыбыз ата мекендик продукцияларды. Акыркы учурларда өзгөчө пандемиядан кийин психологияга болгон кызыгуу аябай күчөдү го адамдардачы. Бул эмне менен байланыштырасыз муну? Биринчиден адамдар иммунитет деп эле баягы телонун эле иммунитети менен эле медицинский жактан гана түшүнүшкөн да иммунитеттичи. Иммунитетиң түшүп кеткен болсо, значит пандемияда өлөсүң да. А иммунитетиң высокий боло турган болсо, пандемиядан деле жашап кете бересиң кийин. Деп ойлошкон медицинский жактан. А пандемияда отурганда анан эме психологдор айта баштабады эме депчи, күлгүлө, көбүрөөк күлгүлө депчи. А эмне үчүн? Гүлүү бул эмеге тамак ашка же башкага кирбейт го, но билишет неме күлгөндөн кийин неме көтөрөн, настроение көтөрөн. А настроение эмне? Настроение бул психология. Анан ошондон улам бир эле
иммунитетте медицинский жактан эмес, значит анын көтөрө турган ачагы бул адамдын психикасы, настроениясы. Значит, мен настроениям дайыма көтөрүңкү жүрө турган болсо, анда менде иммунитет высокий болот дагы, сырттан келген анча мынча нерсеге мындай организм тоготпойт. Ошондон улам болду биринчиси. Анан экинчисинде пандемияны ким кандай кабыл алды билбейм, мен сабак катары эле кабыл алдым, бирок көпчүлүгү апаат катары кабыл алды. Анын апаат, оор жоготуу, кайгы ушундайлардан кийин обычно дүйнө жүзү жаңы жашоо баштайт. Ойгонуу процесси. Ошол маалда анан адамдар жалгыз калды, үйдөн чыкпай калды, үй бүлөсү менен калды. Мурда маска менен, тиричилик менен занят болуп эле өзүнүн ким экендигин, жашап аткан күйөөсүнүн ким экендигин, балдарынын кандай тарбия берип аткандыгын мындай маани бербесе, пандемия ошол кыска убакыт кимдин ким экенин көргөзүп койду. Бул жолдон бир гана психология алып чыгып кете алат да. Баягы маска, баягы истина анан ачыла баштады. Анан адамдар ошол нерсени билишти. Значит, мен ушундай турбаймынбы деп өзүнүн настоящий жүзүн таанып, жолдошунун жүзүн таанып, анан кийин бул деген мындай да, айла жоктон дегендей да. Айла жоктон анан психологияга жашоо шарты ошого алып келди. Негизи айтып коюшат го, баягы психология жашоону жеңилдетет депчи. Бул мурдагы биздин түшүнүктө психологко кайрылган инсандар соо эмес деген түшүнүк калып калган да. Бул жаатта ошол чыныгы психология, биз көнгөн классикалык психология эмес, пандемия бул психологияны сөзсүз эле бирдемени дарылаш эмес, өзүңдүн жашооңду жеңилдетсе да болот экен деген бурулуш жасадыбы дейм да. Туура. Баардык нерсе адамдын дүйнө көз карашынан болуп атат. Мурдагы дүйнө көз караш менен пандемиядагы дүйнө көз карашы эки башка, адамдардыкы азыр канча өзгөрүшкөн. Анан адамдар бир нерсени түшүндү. Баардык нерсе менин жашоомдун кандай деңгээлде болушу менин дүйнөгө болгон көз карашыман, же болбосо жашоого болгон көз карашыман көз каранды экен. Значит, мен чем акча тапсам, анан үй салсам эле байып кетем эмес, мен дүйнө көз карашымды өзгөртсөм, анан башкача жашоо, мен каалагандай жашоо болот турбайбы деген жаңы түшүнүк келди. Мурда баарыбыздык эле баягы акылдын программасы менен бизди масса эмнеге тарбиялайт болчу. Сен садикке барсаң, анан мектептен жакшы окусаң, анан кийин университетте кызыл менен бүтсөң, анан всё болду, вау болот сенин жашооң дейт болчу. Но бирок элдин баары эле жапатырма окуп атат, бирок турмушка келгенде иштебей калышты. Бирден экиден айтып атышты. Айткан менен баары бир мындай жол көрсөткөн нерсе жок. Анан мен психологияны баягы өзүм үчүн да экиге бөлүп атам да. Мисалы үчүн бул классикалык психология, кээ бири айтып коет го, баягы жеке чегимди баягы чектеп атып, досторсуз калдым, баягы туугандардан арылдым депчи. Мисалы үчүн духовный психологияда же духовностьта ал жакта баягы өзүң менен иштеп, чегиңди коргоонун кажети жок болуп атат да, туурабы? Синай психологияда менден башка эч ким жок. Баары мага кызмат кылат, баары мени гана көргөзөт деп атат. Эгер менден башка эч ким жок боло турган болсо, кайсыл чек? Академический психологияда болсо өздүк чекти коргош керек деп атып, наоборот адамды стресс, наоборот адамды депрессия кылат. Бирок анын коргоо жолдорун билишпей эле, туура академический психологияныкы деле коргош керек. Адамдын өзүнүн границасы болуш керек, даже күйөө менен дагы, даже бала менен дагы, даже ата-эне менен дагы. Но бирок бизде коргонуу дегенде кайсыл жолду түшүнөт адамдар? Баягы уруш аркылуу, негатив, минус аркылуу. Только уруш аркылуу да коргош керек деген. Анын жолдорун өздөрү үйрөнбөй атат го, ичине кирип. Же болбосо ошол нерсени сатып алып, же болбосо 5 жыл изилдеп эч ким үйрөнгөн жок го. Анын чыгуу жолдору деле бар өзү академический психологияда. Грамотный жолдору бар. Эми ал деңгээлге жетиш үчүн кайра эле баягы интеллект өсүш керек болуп атат. Эгер сырттан коргош керек деп эле анан коргоонун бир эле немесин билем да, мен версиясын билем. Ал эмне мушташ менен коргошум керек. Эгер ошону менен боло турган болсо, тескерисинче мен талкалап атам башка бирөөнүкүн.
Анан ошол сиз берген кээ бир интервьюлардагы комментарийлерди окуп калсам, балким сизден билим алып деги эле психологияга кызыккан инсандар сиз айтып аткан нерсени түшүнөт экен да. А бирок кызыгып, бирок кайсыдан баштаарын билбеген инсандар бир да сөзүн түшүнгөн жокмун деп дегендер да бар экен да. Ошондо кандай жол менен оңоюраак жеткире алабыз? Мен түшүнүгүм боюнча мындай да, истинаны билгенден кийин мен эч нерсеге аракет кылып кереги жок. Анткени кимге керек боло турган болсо, жараткан түшүнүктү берет өзү. Ошондо кандайдыр бир мен стараться этип кереги жок да. Мен чечип аткан болом андачы. Мен келечекке умтулуп аткан болом. Мен адамдардын баарын мендей ойлонтууга мажбурлап аткан болом. Мен не кылам, өзүм менен эле иштей берем. Мүмкүн 4 адам билет, мүмкүн 6 адам билет. Кудай өзү кимди жөнөтө турган болсо, ошолор акырын түшүнүп алып келе берет. Окуучу даяр болсо мугалим пайда болот деген түшүнүктү берип атасызбы? Негизи башка бирөөлөргө жайылтыш керек деген нерсенин өзү туура эмес. Ошону айткым келип атат. Бизде мындай түшүнүк бар да, турмуш төрөрдүң калдың балеге деген. Ошондой түшүнүк менен жүргөн адамдардын истинный психологияны кабыл алуусу бир аз оорураак болуп атса керек, Ар ким ар кандай жол менен келип калат, неме түшүнүккөчү. Бирок истинный психология сиз айткандай чындап эле оңой. Себеби баягы сөз бар го, где просто, там рост деген. Кайсыл жерде жөнөкөй болсо, ошол жерде өнүгүү болот. Сложно, ложь дегенди айтып атасыз. Где сложно, там ложь, да? Кайсыл жерде кыйынчылык, татаал, анан терминдер менен 5 жол окуш керек деген болсо, все, ал жерде фальш бир нерсе бар. Адамдар ошондон мындай үстүн жабыш үчүн айландыра беришет. Ошол эле учурда мисалы үчүн максат коюш керек, максатка жетиш керек, кыйынчылыктарды өтүш керек деген бул эки түшүнүктү кантип айкалыштырсак болот? Эгер мен бир нерсени билбесем, анда кыйынчылык болот. Эгер мен просто законду закон айтылып атат эми истинада, сен просто жаратканга баарын тапшырып эле, кадам эле кыл, анан эртеңкини жараткан өзү чечет, нар жагын өзү алып кетет. Сен кадам кылган сайын, мисалы машинанын фарасы сыяктуу, караңгыда билбейбиз, жашоону билбейбиз. Мурда келип 100 жыл жашап кеткен жокпуз, биринчи жолу келип атабыз туура. Анан то же самое караңгыда жашоо бизге. Мен биринчи жолу келдим. Анан жарык бул эмне? Бул билим. Анан караңгыда машина кетип атат, 60 метрге чейин көрүнөт. Ушундайбы? 60 метр примерно. Анан еще жүргөн сайын еще дагы көрүнө берет. Закон өзү ошол го, например, жашоонун закону. Ошол законду түшүндүм мен. Түшүнгөндөн кийин мен 5 жыл мурункуну чечиштин кереги жок да мен. 60 метрди көрсөм болду, кете беришим керек. Нар жагын ким алып кетет? Мен жараткан өзү алып кетет. Көрдүңүзбү, оңойбу? Мен башым ооруп отуруштун кереги жок да, баарын чечип. Кичине алдымдагын эле көрсөм болду. Ошол жерге жетем, дагы ачылат. Оңойбу? Все болду. Ушуну билип алсам эле жашоо жеңил. Ушуну билбей аткандарга, ошентип 5 жыл алдын элестетип алып, же болбосо максат коюп алып, же анысы болбой, же мунусу болбой отургандарга албетте татаал. Жашоо мындай дегенди мындай талашыштын кереги жок өзү. Талашсаң, анда сен жеңилесиң баары бир. Себеби берки өзүнүн опыту менен айтат. Кыйын, татаал, турмушка бул деген буга туруш керек деп айткандардын баары мушташып акыры айласы жок отуруп калгандар да. Ошондуктан билбейм, сизге кайсынысы мындай жүрөгүңүзгө дал келсе, ошону угуп кете бериш керек да. Анан сиздин оюңузду түшүндүм, бирок ошол эле учурда мисалы үчүн өткөн чакты эстеп, ошол жакта жашаган инсандар көп, же келечек жака кабатырланган инсандар көп да. Анан мына ушуну учур чакка алып келип, ушул жерде чечилеби бул маселе? Учур чак жөнүндө билгиңиз келип атат. Алардын бири мен. Өткөн чак жөнүндө кечке кассетамы айландыра бергендердин бири мен. Аягында мен эмне болдум? Аягымда невроз болдум. Аягында мен бессонница болдум. 10 жылдай страдать еттим ошол нерсе менен. 2011-ге чейин мен страдать еттим бессонница менен.
Анткени меники ошо түрүлө берет болчу да, бир нерсе кетпей элечи. Ошол эле учурда менин жолдошум бар. Ал бүгүн урушса, эртеңчи кайра эч нерсе болбогондой эле туруп, бачи деп келе берет да мага. Аны мен таң калам да, бул даже мени кечирим да сурап койгон жок го, кайра эле сүйлөп атат го деп. Көрсө булар кармабайт экен да, например. Негизи баары ниеттен башталат окшойт, э? Мен эч ким эмесмин, бирок Кудай мага бир жакшы инструментти берип койгон, мен ниет кыла алам. Мен кулмун, мен эч нерсе кыла албайм, баарын жараткан чечет, бирок ал мага ниетте свобода берип койгон. Мен эркин ниет кыла алам. Кааласам бирөөнү өлтүрүүнү ниет кыла алам. Кааласам вообще Кыргызстанды гүлдөтүүнү ниет кыла алам. Көрдүңүзбү? Тигинсинде деле сенин ниетиң иштей берет. Кудай жакшы жаман деп бөлбөйт да. Ниетиңде бирөөдөн өчү алуу болсо өчү аласың сен, да? Бирок анын последствиясы бар. Ниетиңде бирөөгө жардам берүү болсо сен жардам бересиң. Анын дагы последствиясы бар. Закон бар. Ушул жакта негизи айтып коет го, баягы Кудай бизди сүйүп жараткан. Ушунчалык сүйгөнүнөн ал бизге тандоо мүмкүнчүлүгүн берген депчи. Ошондо тандоо менен ниеттин айырмасы кандай? Тандоо десе көпчүлүгү тагдырды тандоо же башка тандоолор жөнүндө сүйлөнүшөт да. Неме тандоо десе элементарно, мисалы кызылды тандашым керекпи, жашылды тандашым керекпи депчи. На самом деле мен эч ким эмесмин. Кызылды дагы тандаш керек деген сезимди дагы берип аткан ал өзү. Ал өзү. Тагдырды өзгөртүшкө ниет берип аткан дагы ал өзү. Баардыгы анын карамагында, контролунда, бүт бар жок. Эгер үстүртөн ала турган болсок, бүт баары анын контролунда. Сезим да анык болуп атпайбы? Ой дагы анык болуп атпайбы? Мен тандашым керек дегенде дагы мен кыйналам. Ал тандап койгон уже, мен просто кабыл алышым керек. Ниеттерде болсо, караңыздар, ниеттерде бир канча жолу, мисалы келет мага бир сезим, бир жакшы сезим келсе, мен ошону кармап, ошону баксам, ошол ниет да. Например, эс алууга, чет мамлекетке чыгууга бир сезим келди да мага, жараткан тарабынан жиберди, мага керек, значит. Жиберди, эгер мен ошону кармап калып, ошону багып турсам, ниет дегенди мен түшүндүрүп берем го сиздерге. Ал кандайдыр бир действие менен коштоло турган нерсе депчи. Намерение бул, мисалы эшиктен киши келгенде мурда кыргызча фильмдерден көрүп калдым. Кандай ниетте келдиң деп сурады. Действие менен коштолду. Ошол келди, действие кылатам да, мен ошол ниетти кармап алдым дагы, бул жагын элестеттим, бул жагын элестеттим, ыраазычылык билдирип атам, сүйүнүп атам, допустим. Ошону кармап кала турган болсом, мен кармап калдым да. Кармап кала турган болсом, ошол нерсе ишке ашат. А эгер ошол нерсе келгенде мага каяктагы Дубайым, бул жагын мынтип алайын, бул жагын карыздарым турат, эртең кече эле той өткөрдүм, мынча расход болду деп алып ошентип отура бере турган болсом, башка жака бурулуп кетти ниет, көрдүңүзбү? Всё, мен эч жака барбай отуруп калдым. Ушул жерде гана менде тандоо болот. Баягы фокус коюуда. Келип аткан, мага жараткан тарабынан берилип аткан сезимдерге фокус коюуда. Көрдүңүзбү? Ошол эле учурда бул жакта мындай тонкий грань деп койсо болот экен да. Себеп дегенде ниет кылдың, келип аткан нерселерди дагы мен ниетиме жараша келди деп мындай таанып билүү дагы бул ошол өзүн таануу таануу нерсе экен да. Чоң нерсе, өзүн таануу. Өзүн таануу десе эле, мен эмнени тааныган элем, өзүмдү жоксум. Өзүн таануу десе кандайдыр бир профессия менен, акча менен байланыштырып беришет да. Өзүн таануу деген ошол адам өзүнүн сезимдерин, ниеттери каяктан келет, эмоция каяктан чыгат, акыл каяктан берип жатат, ой каяктан келип атат. Мен кайсыл ойдо көбүрөөк кармалып калатам, кайсыл жерде эмоцияга алдырып бердим, ошолордун баары ички дүйнөң, психология өзү ички жан дүйнө да. Ички дүйнөңдү таануу, ошолорду мындай четко, ясно мындай бөлө билүү, анализ кыла билүү, ошол да өзүн таануу негизи. Өзүн таануунун журналистикага же психологияга эч кандай тиешеси жок. Өзүн таануу, чисто өзүң дүйнөңдү таануу ичиңдеги. Азыр сиз менен сүйлөшүп атып дагы бир ирет ынанып атам да, биздин ата бабаларыбыз бул жолду эбак билчү экен. Ортодо биз кандай мындай жоготуп алдыкпы ушул нерсени? Себеп дегенде уламыштарда деле айтып коет го, баягы жер таратып атканда кыргыздар уктап калып, анан Кудай ушу бейиштей болгон, өзүнө сактап жүргөн жерди берген деп, же болбосо баягы чуркагандык эмес, буйругандыкы деп. Ниет белине жараша алды дегенсиз, жыргап уктай берди, баарын Кудайга тапшырып коюп, Кудай сонун жерди өзүнө берди.
ооба мен ошо истинная психологияны изучать эткенден кийин билдим, например, ал жерде биохакингдин ичинде, например, энергетика деген нерселер жөнүндө сөз болот го. Биз ошону тааныдык да, ал да өзүн таанууда, анткени ал бар нерсе. Бизди алам менен, жаратылыш менен байланыштырып тура турган поле. Анан бир маалда эле анан неме, мисалы эми адам өзүн таанууда ар тарапты карайт да. Например, кээ бирлер дин аркылуу тааныйт, кээ бирлер психология аркылуу тааныйт, кээ бирлер тарых аркылуу тааныйт, кээ бирлер иш кылып атып иш аркылуу таанышат. Анан баягы СССРдин өзүнүн идеологиясы бар болчу. Ал мезгилде ошол идеология менен жашайт элек. Ал идеология талкалангандан кийин анан адамдар каяктан өзүнүн таанууну билбей калышты. Ошол маалда бизге диндер кирди ар түрлүү, секталар кирди ар түрлүү. Анан ошентип анан кайра кыргыздын мурдагы биринчи СССР талкалаган болсо, кыргыздын өзүнүн нукралуулугун, экинчисинде анан кийин ар тараптан келген диндер же секталар талкалай баштады. Эмне деп атака кылып башташты? Эми атака деле деп билбейм, мен бир карап койдум эле. Өзү анча деле кызыкпайм андайларга. Булар сууга ташка сыйынышат депчи кыргыздарды. Булар теңирчилер деп эле баягы жокко чыгарып тытыш эле болот эле го бирде Фейсбукта. Мынтип карап мен эми негативден качасың да. Көңүл бөлгөн деле эмесмин. Ошондо оказывается туура экен эле да алардыкычы, анткени таза энергетиканын баары тоодо, таза энергетиканын баары сууда, ошолордо болушкан экен. Ошон үчүн ошол кыргыздар энергетиканы чувствовать эткендиги үчүн анан ошентип биринчи Энисайда ошондой тоолуу, таза аба, ошондой жер. Андан кийин Кыргызстанда тоолуу таза аба, суу, мисалы 4 тарабы төп келет да. Например, баягы стихиялар бар, от, суу, неме, бүт баары бар да. Жер, аба. Кыргыздар ошол деңгээлде ойлоно алгандыктан, бул руханий деңгээлдин бийик чокулары. Ошон үчүн алар ушинтип жашашкан экен. Ошондо кыргыздар Еще унчукпай бири-бирине түшүндүрүшкөн туура. жаратылыштан айырмалаган эмес экен да. Жаратылыш менен аябай жакын болушкан, чувствовать эте алышкан. А эгер умда турган болсо, аны сен чувствовать этпейсиң. Неге биз тоого келип алдык? Баары кыргызбыз да дегендей. Негизи айтып коет го баягы көп нерсе балалыктан депчи. Анан программалар ошол подсознаниеге кирип калат деп, ошол подсознаниеге жолду кантип табабыз? Себеп дегенде подсознаниедеги программалар, баягы түпкү акылдагы программалар сенин жашооңду башкарат. Бирок ошол программаны куйруктан кармап алыш кыйын деп. Ал эми неме пенденин колунан келе турган нерсе эмес. Андай мүмкүнчүлүктү жаткан бизге берген жок. Бирок сознание менен подсознание биргеликте иш кылгандыктан, сознание доступно го бизге, акыл доступно да. Баягы мен фокус деп эле айта берем го. Фокус деген эмне? Бүтүндөй дилиң менен, бүтүндөй фокус деген түшүндүңүздөр. Фокусуң менен эгер сен ошол нерсенин трамвай экенин билип, бул программа экенин билип, анан жаңы сага керектүү сен каалаган нерселер менен фокус коюп алектенип баштаганда, сознание подсознанияга жардам берет. Доступ жок, бирок жардам берет. Экөө биргелешип иш кылат. Акылдагы самый активно иштей турган нерсе эмне? Бул ой жүгүртүү. Значит, мышление, да? Мышление тазаланып, мышление өзгөрүп кеткен болсо, все болду. Ошону эле подсознанияга экинчи программага алып киргизип коет. Тиги программа солуп калат дагы, анан жаңы программа иштей берет. Бирок кийин дагы бир ситуация болуп тиги программага суу куюп алган болсоң, кийин ал деле программа иштеп кете берет. Наполеон Хиллде айтышат го, ал өзү аябай кедей семьядан төрөлүп, анан аябай пик миллиондорго жетип, отельдерде жашачу экен да, бүт 5 звездный. Анан кайра караганда неме кедейчиликте өлдү депчи. Мен точно кандай өлгөндүгүн билбейм, бирок психолог катары, например, көпчүлүгү аябай гүлдөп өсүшөт дагы, анан кийинки жашоосу кайра эле мурдагыдай болуп калат. Себеби бир ситуация болду дагы, баягы мурдагы түпкү аң сезимдеги баягы программага суу куюлуп калды дагы, анан кайра ошондон чыга албай калды. Муну байкабай кылып алышабы? Кээ бирлер осознанно өнүгүшөт, кээ бирлери болсо неосознанно байып кетишет да. Неосознанно байып кеткендерге падение болот.
Ошон үчүн мен айтып берем го сиздерге неме, учкандан кийин конушту дагы үйрөнүп алгыла депчи. Адам учуш оңой эле, вау деп учуп кете бересиң, кыска убакыттын ичинде. Бирок конгонду билип алган болсоң, сен уже кантип учушту кайра билесиң. А эгер учуу менен конууну билбей эле жөн эле парпырап байып алган болсо, ал оңой эле кедей болуп калыш кайра. Ушул жакта дагы бир тактап кетким келип атат да. Мисалы үчүн көбү азыр финанс эркиндигине чыккысы келет. Сиз айткандай багы бийиктикке учкусу келет да. Анан ошол жаатта кайсы иш чараларды жасаш керек? Мисалы үчүн кээ бир неосознанно дегендер бул жана кокустуктан байып калган инсандарды айтып атасызбы? Ооба. Же бир оомат келеби? Жок, оомат, байлык, финанс эркиндиги бар, доступно бизге. Постоянно эле ал бар нерсе, ооба. Бар нерсе. Болгону менин фокусум ошол нерсеге кадалып, менин түшүрүм ошол нерсеге жеткенде, мага оңой эле болуп калат ал нерсе. Оомат постоянно бар, ал постоянно доступно. Болгону менин фокусум негативде болуп атпайбы? Ооматта болбой атат. 2025-жылга аябай сонун упаковка кылып улантайын деп чечтим. Сиз ошондо минусту плюска айлантып атасызбы? Плюска айландырып атам. 2025-жыл энелерге служение, энелерге кызмат кылуу жылы болсун. Именно кыз балдардын. Себеби и так биз кайнелерге служение кылабыз, Кудайга шүгүр да. Себеби ал уже биздин менталитетте бар нерсе. А теги жок нерсе бар го. Биз баягы көнүп калганбыз да, чыккан кыз чийден тышкары деп. Чыккан кыз чийден тышкары сурабаш керек. Но эгер кыз таап атса, кыз ошондой деңгээлге жетишип аткан болсо, өзү особнякта жашап аткан болсо, эмнеге анын апасы 3 комнат квартирада жашаганга болбойт? Эгер кыз ошого мүмкүнчүлүгү бар болуп аткан болсо, туурабы? Жакшы. Анан мунун артында дагы бир чоң философия жатат го. Себеп дегенде баягы муундан муунга дейт го, баягы өзгөчө кыз аркылуу. Керек болсо генетикалык жактан деле, мисалы үчүн апасынын кандайдыр бир оорулары болсо, же болбосо дени сак болсо, ошол кыздын дени сак, кызынын дагы дени сак болот го. Бул бир өзүнчө дүйнө го ушул үчүн. Туура баамдадың да, Мира. Карабайсың го, биз окутуп атканда айтып атабыз, баардык мамиле энеден башталат деп атабыз. Эгер сен энеңе сый урматың болсо, энеңе сүйүү болсо сенде, все болду. Сен энеңди кадырласаң, мындайча айтканда, сени баары кадырлайт. Эч нерсе кылбасаң деле кадырлай берет. Анткени сен энеңди кадырлайсың. Истинанын тамыры энеден башталат го. Себеби мен 70% энеммин да. А эгер мен энемди кадырлабасам, мен ушуну түшүндүм да. Анткени мени мамам чоң айткан эмес, мен чоң энем чоң айткан. Менде бар баягы проблема өзүмдө. Өзүңдү бар проблеманы ачып чыгасың да, башка проблеманы каяктан тааныйсың сен. Анан эгер мен энемди кадырлай албасам, мен башка бирөөлөрдүн үстүнө бриллиантты куюп, особняктарга жашатып, алдына джиптерди мингизип койсом дагы, мени кадырлабайт ал. Мен ушул нерсени түшүндүм. Ошон үчүн мен айтам, тейтеңдеп эле башка бирөөлөрдүн көңүлүн алайын деп убара боло бербегиле. Андан көрө бар энеңди сыйлап ал, болду. Эненин таманында бейиш деп атпайбы? Энеңди сыйлап кадырлар, болду. Калгандары өзү келип сыйлай баштайт сени. Мындан сырткары негизи айтып коет го, баягы ата эненин батасы түз тиет депчи. Энеси ыраазы болгон инсандын жолу өзү эле ачылса керек, Эне 70% мен, карасаңыз. Мен энемди, хорошо, мен энеңе служение кылыр, бата берсе берсин, бербесе бербей деле койсун. Энеми служение кылып, энемин кадырлаганым бул өзүмдү сыйлап, өзүмдү кадырлаганым болуп атпайбы? Өзүңдү кабыл алган болуп атат. Өзүмдү кабыл алган болуп атасың. Бүт мына менин неме аудиториям 70% энеси менен проблемасы барлар да. Анткени менден башка эч ким жок да, баары мени чагылдырат. Мен өзүмдүн проблемам болгон үчүн түпкү аң сезимде. Мындайда акылда жакшыбыз. Мама менен бир дагы нары бери болгон эмеспиз. Түпкү аң сезим деген нерсе. Сезимдер баягы бала чактагы травма деп коебуз го, ошолор. А мен азыр мындайча айтканда травмадан опыт алдым. И ошону азыр жакшылыкка айландырып атам. Значит, мен ушундай болушум керек болчу, чтоб башкалар дагы эме кылыш үчүн да. Анан ушул темадан алыс улабай эле, мына 25-жылга жакшы пландарды коюп атам деп атпайсызбы? Балким ошонун арасынан 1-2
кеп кеңештериңиздер менен бөлүшө кетесиз. Мисалы үчүн кээ бир адамдар сиз айтып атпайсыз, служение кылыш керек. Кээ бир адамдарда суроо пайда болушу мүмкүн да. Кантип кылат аны депчи. Эмитеден баягы 25-жылды күтпөстөн бүгүнкү биздин подкастыбыздын алкагында бир пайдалуу кеңеш болсун биздин көрүүчүлөргө. Айрыкча жолдоштор менен мамиледе страдать эткендер, жолусом эркек балдар деле кыздары менен, келиндер менен страдать эткендер. Жобосом улуу возрасттагылар болгон болсо, улуу муундагылар болгон болсо, балдары менен конфликт болгон аялдардын баары түпкү тамыры барып, ошол энеси менен болгон проблемада жатат. Биринчиси энеге кызмат кылуу. Биринчиси аны эне катары кабыл алып, убагында биз аларга критика кылып жүрдүк, туура. Убагында аларга акыл үйрөтүп жүрдүк, убагында кагып жүрдүк. Антпейсиң, минтпейсиң, жолуңду жакшап салынып албайсыңбы? Мен берген акчаны эмне кылдың деп акча берип алып. Служение бул акча берүү эмес. Служение бул квартира подарить этүү эмес. Служение бул жөн гана бала болуу. Ошондо баягы өзүңдүн ордуңду билүү, эненин алдында бала экендигиңди билүү. Эң чоң служение бул ушул. Анан эми, конечно, эгер ниет кыла турган болсоң, Кудай, мен эгер ниет кыла турган болсом, энеме депчи, Кудай өзүнөн өзү жолуңду ача берет өзү. Дайыма ушундай. Эгер мен бала чакама же энеме дей турган болсом, мен башка бирөөгө дей турган болсом, меники ушундай да, өзүнөн өзү иштеп кете берет, болмой элечи. Же менде ушундай ишеним барбы билбейм. Мына урматтуулар, биз бүгүн бактылуу жашоонун формуласын ачып бергенге аракет кылдык. Биздин каарманыбыздын айтуусу боюнча бул жашоону татаалдаштыруунун кереги жок. Эгерде кайсы бир чөйрөңүз сизге жакпай атса, демек фокусту өзүңүзгө буруңуз деген ойду жеткирди деп ишенели. Мындан сырткары балдарды тарбиялоодо дагы аларды тарбиялоонун кажети жок. Алар бизди тарбиялаш үчүн келгендигин тастыктады. Ал эми биз сиздерден катталууңуздарды, лайк басууңуздарды күтөбүз. Мындан сырткары сиз менен бизди байланыштырган комментарийге өз оюңуздарды калтырсаңыздар болот. Кайсы бир инсанды каарман катары көрсөңүз, ошол сунушуңузду дагы жаза кетсеңиздер болот.